Кыргыз-казак чегара тилкелериндеги өткөрмө бекеттерде бүгүн деле жүк ташыган унаалар кезекте турат. Ак Тилек пунктунда 370 машина казак тарапка өтүү үчүн кезек күтүп турган жеринен кабарчыбыз Айжан Омолдошова билдирди. Маалым болгондой, кыргыз-казак чегарасындагы автоунаалардын топтолуп өтө албай турушуна байланыштуу Евразия экономикалык комиссия жерине барды. Комиссиянын жумушчу тобун түзүмдүн энергетика жана инфраструктура министри Арзбек Кожошов жетектеп келген. Комиссия мүчөлөрү ошо Ак Тилек өткөрмө бекетинин жанынан абалды өз көзү менен көргөндөн кийин бардык мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн маалыматтарды толук ар тараптуу алып бүтүштү. Андан кийин комиссия мүчөлөрү машинага отуруп, кечээ биз айтып өткөндөй, Ак Тилек өткөрмө бекетинин Кант шаарынын шифр заводуна чейин созулуп, ушу кезекте турган айдоочулардын абалы менен да таанышып келишти. Баштан аяк машиналардын баарын көрүп чыгышты. Азыр болсо биз Казакстан тараптан абалдын кандай экенин билүү үчүн Казакстан тарапка кирип баратабыз. Толугураак маалыматты Ала Тоо 24 каналынын кечки чыгарылыштарынан бере алабыз.